базарға контейнер ачып алып қойған да машинаны. Анан ана силер алып қойсыңар да, өзүңөрдүкү да бул, меники эмес да бул. Өзүм акча таап алсам, анан өзүм хазайын болом деп сүйлөнүп, анан ол менен болуп атып эле мына чайкана ачтык. Орустар менен иштедик эле, орустар бөлүп койду да бизди. Мындайча айтканда, эшик жаап коюптур, бир күн барсам эле эшик жок, жабык, кире албайм. Ошентип бизди наглый эле кит айтып койгон. Уже бүттү дедим, болду, кеттим Кыргызстанга дедим. Эми болбой калды дедим. Ушунча мээнет кылып болбоду. Апам бечара пенсиясын салат бул жакачы. Таныштары айтат экен да. Элдин малдары ал жактан бул жака салса, Россиядан бул жака салса, сен балаңа салыптасыңбы деп айтчу экен да. Ассаламу алейкум, урматтуу мекендештер, урматтуу мусулман бир туугандар. Жалпы эле Кыргызстанда жүргөн, Россияда мигрант болуп иштеп жүргөн биздин мусулман бир туугандар, жалпыңыздарга жалындуу ысык салам. Барыбыз эле Россияга келгенде иштеймин деп, дворник болуп, айдоочу болуп, стройкада иштеп, повар болуп иштеп, үй бүлө багам деп, үй салам деп, жакшы бир максаттарды коюп келгенбиз. Кимдер гана калабасын, ушинтип жакшы максаттарды коюп келип, өзүнүн үйүнө ээ болуп, өзүнүн чакан бир бизнесине ээ болуп, өз жолун таап кеткенди кимдер гана калабасын. Достор, дал ушул рубрикабызда жөн гана мигрант болуп иштейм деп келип, өз үйүнө ээ болуп, өзүнүн чакан бир бизнестерин ачып, өз жолун таап кеткен инсандар жөнүндө сөз кылабыз. Жана ошондой эле бүгүн Екатеринбург шаарында Gloria ресторанынын ээси, жана ошондой эле бир нече чакан бизнестеринин ээси Эмиль байке жөнүндө сөз кылганы аракет кылабыз. Анын башынан өткөргөн кызыктар жана ошондой эле кандай кылып бул жетишкендиктерге жеткени жөнүндө сөз кылабыз туугандар, өзүнөн интервью алабыз. Андыктан биз менен болуңуздар, сиздерге кызыктуу болот деген ойдобуз. Ассаламу алейкум. Мынакей достор, азыр мына ушул элдин кызматында болгон, көптөгөн элдин кызматында болгон Gloria ресторанында отурабыз. Жана ошондой эле көптөгөн элдин кызматында болгон Эмиль байкенин алдында отурабыз. Эмиль байке башынан айтып өтөйүн. Бул рубрикада жазылган видеонун бардыгы өчүрүлбөйт, кесилбейт. Алдынан согласен болушуңуз керек. Буга чейинкилер өчүрүлөт да, бирок мына сөзгө баштап бияга өчүрүлбөйт да. Азыр мына баштагандан баштап дальше өчүрүлбөйт да. Бияда да, бол. Мейли. Өзүңүздү тааныштырып өтсөңүз, кайсыл жердин кулуну болосуз? Аты жөнүңүз? Биринчиден ассаламу алейкум Азамат, ассаламу алейкум мекендештер. Куш келипсиңер Азамат. Биз өзү Ош областынын Кара Суу районуна караштуу Ташарык айылынан болом, негизи. Атым Эмиль, фамилиям Самиев. Эмиль Закирович. Анан азыр көп досконально айтпай эле коелу. Биринчи бияка келген күнүңүздү, биринчи күн кандай келдиңиз, кандай абалда келгенсиз, эмне максатта келгенсиз, мигрант болуп келгенсизби? Ошол жөнүндө бир кеңири айтып өтсөңүз. Жакшы. Сен азыр келген күнүңүздү деп айтсаң, кадимкидей биринчи келгеним көз алдыма элестеп кетти. Ооба, негизи биринчи мигрант болуп келгенбиз. Ал маалда мындай самолет менен жүрчү эле, жүрбөчү эле, ошондой түшүнүк жок эле. Самолет эме менен, поезд менен келгенбиз. Поезд менен зайчик болуп келгенбиз. Дагы деле көз алдымда азыр кадимкидей элестеп атат. Ошо 2006-жылы Зайчик болуп деген эми, зайчик болуп деген мындай башка жол менен келген деген да. Билет албай келген. Билет албай. Проводниктер менен сүйлөшүп, себеби билет алайын десек жок болуп калган да негизичи. Биз Оштон келгенбиз да, Бишкекке келип, Бишкектен анан ЖД вокзалдан билет алайын десек, билет жок болуп калган да. Анан кетиш керек да. Оштон келип алганбыз, үйдөгүлөр кой десе болбой. Кайра арка кайтышка жол жок болуп калды. Же билет алып кетели десек,
biraz акча менен келгенбиз. Бияка жетер. Кайра барсаң үйдөгүлөр койбой коет эле да. Ошого анан зайчик болсо да кетели деп продуктер сүйлөшүп, ошол акчасын берип, ошентип келгенбиз да. Анан кандай жумушка киргенсиз? Биринчи кирген жумушуңуз? Биринчи келгенде мына жерде мороженое цехке ишке киргем. Жалаң кыргыздар иштейт болчу ошол жерге. Азыр ойлоп көрсөм, негизи өмүрүмдө ошол биринчи жолу айлыкка иштеп, бир эле жолу 21 күн иштегенмин да. 21 күн иштеп, иштей албагам, көнө албагам. Ал жерден чыгып кеткенмин да, өзүм колом мененчи. Ошо бир эле жумуш кылгансызбы? Анан башка жумуш кылбадыңызбы? Гос жумушта бир эле да. Гос жумушта анан 21 күн иштегенмин айлыкка, зарплатагачы. Анан ал жерден карасам окшошпойт да. Бирөөлөрдүн мунаны кыл, аны кыл деп, кичинекейбизден биз ага көмөппүз да. Мен ошо кичинекей менен ошо бизнеске аралашып, бизнес менен кылып жүрүп эле келип ал жерден чыгып кеткем. Бирок келгениңизде иштейм деп келгенсиз, айлыкка иштейм деп. Келгеним планы өзү негизи базарга чыгам деп келгенмин да. Ал жерде раматылык өкүл атабыз бар эле, Алмалда тага, бойдок келгенбиз. Ол ошол жерде базарда контейнер бар деп угуп, анан ошол жерден базарга контейнер ачып, ошо базарга кирем деп келгенмин да негизи. Иштейм эмес, бизнеске келгенмин, келгенде элечи. Келгенде өзү максат бизнес болчу. Бизнес менен, бизнес максат бизнес болчу. Анан ойлогон ойду кыстаган турмуш жегет деп бияка келгенде биздегидей эмес экен, Алмалда кыйынчылык болчу негизи. Биз ойлогондой болбой калды да. Оңой иш эмес экен бул жакчы. Базарга чыгыш деле оңой эмес экен. Анан иштебей жатып калдык. Канча жатып калдык? 10-15 күндө жатып калдык. Алмалда бул жерде мындай кыргыздар аз болчу. Мындай кыргыздар кафеси деле жок болчу. Анан ачка жатып калдык. Айла жок, анан иштешке туура келди дагы. Ошол айлыкка баары эле айлыкка иштейт экен Алмалдачы. Мындай кафе ачмай жок, бизнес кылмай жок. Андан келип бияка иштейт турбайсыңбы? Ошо иш ушундай экен да, Россия ушундай экен да деп анан кийин айлыкка иштеп калдык да. Анан кийин айлыкка иштегенден чот окшошподу, кой дедим, болбойт. Деп ал жерден чыгып кеткенмин. Кандай кылып баштадыңыз ишти? Бул ишти кандай киришип алдыңыз? Тааныштар аркылуу же кандай жол менен киришип алдыңыз? Бул ишти келгенде эле ачпадык. Бул ишти келгенден кийин 2006 келсем келип ошол айтпадымбы? Ошо 21 күн айлыкта иштеп стройкага чыгып кеткенбиз. Стройкада иштедик. Объектте. Ошол келишип алып, объект алып алып иштечилик. Объемоч. Иштеп жүрүп 1,5 жылдан өтүп, ошо 1 жылга жетпей, анан Кыргызстанга барып, мала бойдок элек барып кел, 2 жол, 3 жол барып келдим. Жылына 1 жол барчу элек да. Алмалда. Анан келип бир ака менен таанышып калып, ол менен ошо стройкада иштеп, стройкада эле чыты акыркы күндө жакпай калды да. Неге депчи. Ушуну биз өзүбүз жакта деле кылсак болбойбу? Андан көрө бир бизнес кылсак болбойбу деп ойлонуп, ушу иштеп атып эле сүйлөп эле отура берчү элем да. Анан Жалал-Абадтык Ырыс деген акам бар эле, атын айтып коеюн. Ошол экөөбүз отуруп эле ошону айта берчү элем да. Ырыс ака, неге биз иштейбиз келип? Ошол жактан келип ушул жерде иштейбиз, неге иштейбиз? Анан эмне кылайлы дейт алчы. Иштейбиз да дейт. Жок. Ушуна баш дейт, акча тапсак деле болот да, обязательно кыйналып акча табыш керекпи? Ошо эмне иш кылабыз дейт ал. Анан мен айтам, отуруп алып элечи, иштеп атып эле, сүйлөп отуруп эле, кадимкидей эле ишке желание кетип калат эле дагычы. Ошол жерге бир чайхана ачсак, кафе ачыш ойдо жок эми, малда чоң кафе, чоң нерсе болчу да. Бир аз кичине чаканыраак чайхана ачсак, анан бир бильярд клуб ачсак, бильярд ойнотуп, ошентип анан баня ачсак, анан кийин барып анан кафе ачабыз да деп, ушинтип сүйлөшүп отуруп элем да, алдагы сүйлөп отуруп анан ооба эми эле туура айтасың, ушу акчаларды тауып эле жөнөтөбүз, бир аз эме топтоп ачсак болот а деп сүйлөп, ал дагы аласып кетет эле дагычы. Бир маалда эле
туре деп эле кыйкырып эле ишти кылайлы деп плита койчу элек да. Эме клей аралаштырып, клей катып кетет эле да. Ошого давай иштейбиз деп эле кайра иштейт элек. Иштеп атып эле ишке чыга эле жок. Ушу күндөр кайталана берет эле да, көп кайталанды да. Ошондо көрсө жакшы ниет кылган экен элек. Ошо Алла таалам ниетибизди кабыл кылып, алхамдулилlah мына Кудайга шүгүр азыр. Ошол иштеп жүргөн кезиңизде да, ошол айлыктарга иштеп жүргөн ошо бир кыйынчылык учурлар деп койсо да, башыңызга түшкөн эң бир оор күн болду беле, көзүңүзгө мындай жаш айланып деп турганда катуу күн болду беле? Эмне иштеп жүргөндөбү? Эми ошол учурда да. Кыйынчылык учурларында деп койсо болот. Эми кыйынчылык деле болбоду негизи. Эми болсо өтүп кетти да, эми өтүп кеткенден көп. Бирок бир нерсе эсимде. Ошо мен бияка келип атканда апам барбай эле кой, Россияга барбай эле кой балам. Ал жакта эле бизнес кылчу элем да. Анан кийин барбай эле кой. Не кыласың барып деди. Мен барып машина алып келем. Машина алып эле келем апа дедим да. Анан анда раматлык атам бар эле. Касап болуп иштейт эле. Анан апам магазин иштетет эле. Сен отуруп тур Эмил деди. Карап тур. Бир маалда апам атам раматлык келип туруп эле. Тетрат эмен газетаны таштап койду алдыма. Карасам машинанын сүрөттөрү. Бул не десем? Танда кайсы машинаны алып берейин деп калды атам. Анан сүйүнүп кеттим. Өзүмө ишенбейм. Анан шунда эле десем, ооба деди. Ошо көрсө жума күнү экен эле да. Эртесинен кийин суббота күнү базарга бардык. Көрүп келели деп эле бардыгамыз. Жигули эле алам дегенмин да өзүчө. Анан барып туруп эле бир жетта машина 10 келип калды. Ошондо Жигулилер 50 миң, 60 миң эле да. Эми, конечно, жаңысы эмес, эскиси. Анан 65 миңге Volkswagen Jetta алганбыз. Биринчи машинам ошол болгон да. Анан ошону минип жүрүп, право алам, мына алам деп албай жүрүп, бир-эки жели сүзгөндөн кийин анан алып койгон да машинаны. Анан ана силер алып коесуңар да, өзүңөрдүкү да бул, меники эмес да бул. Өзүм акча таап алсам анан өзүм хазайын болом деп сүйлөнүп, чыгса болбой анан кетем деп көндүргөнмүн да. 1 ай көндүргөм ата-энемчи. Анан айткам, эми дедим, жөнөткүлө элдин баары эле кетип атат. Карасаң эле барып эле машина минип келип калат, жыргалдай сезилген да. Мына элдин балдары барып эле келип атат. Мен деле барып келейин десем, көнбөйт. Акыры анан качып кетем дедим да. Качып кетем десем, апам анан ондон көрө жакшы патаңарды берле десем, апам анан кийин боптур деп патасын берген да. Ийил актап атып кетпей койсоң жакшы болот эле деп. Анан келгенден кийин ошол окшошподу, бир 3 ай, 4 ай жүргөндөн кийин анан кийин кетким келди да. Анан билет алсам эле кетем дейм. Билетке деле акча жок да негизичи. Анан апама звонок кылып атам. Момалда единсе салып жосом, я Таганскиден келип акча төлөп минутасына сүйлөшчү элек да. Ошондо анан апама звонок кылдым. Апа, мен бир жерде иштедим эле. Иштеген эле жокмун өзү. Акчам эде тиет жакында. Ошону алсам, жол кирамды алып барам дедим да. Десем, апам айтты да, неге келесиң дейт да. Апам ыйлай берсе болобу? Апам, неге десем, элдин малдары мынтип иштеп келет, сен эчтекең жок келсең, эл не дейт? Уят деп апам ыйлап анан кийин трубкасын коюп койгон да. Ошондо мен үчүн эң кыйын болгон да. Неге деп трубканы коюп алып, мен ыйлап биякта. Токойго чыгып алып, кыйкырып, ыйлап, букту чыгарыпчы. Анан неге дедим да. Апам кече эле келип атсам, мени жөнөтпөй, кетпе деген апам, эми барам десем, урушкан да. Келбе депчи. Неге мени урушат? Мени жаман көрөт экен апам деп. Ошондо эң кыйын болгон да. Анан кийин өзүм ыйлап, басып, 1-2 күн сүйлөшпөй, кыжалат болуп, ошол кыйынчылык болгон да. Аябай кыйынчылык болгон. Анан кийин апам менен кайла сүйлөшсөм, апам дагы спокойт этип калыптыр. Анан түшүндүргөн да. Балам, өзүңө кел. Эми мейли бардың. Баргандан кийин эми иште. Эл катары иште, 1 жыл иштеп, жакшына болуп кел. Азыр эми келип алсаң, элдер не дейт? Кошуналардын балдарын атап өттү, онун балдарын атап өттү, досторунун, жоролорунун балдарын атап өттү. Карачы бир жакшынакай болуп иштеп келип атат. Сен келе берсең, мен уялам, уят кой балам деген. Анан кийин ах дедим, анан жеткиликтүү болгондон кийин ух дедим анан. Значит, иштеш керек экен, анан дальше план кеткен анан.
Ошондо кыйынчылык болгон, башка болгон эмес. Эми көп кыйынчылыктар эми унутулуп кетти. Айтсаң эми баарын эле башында болсо керек. Андай деле кереги жок. Кандай кылып баштадыңыз эле? Кандай, неден баштадыңыз ушул жумуштарды? Бизнес десек болот да. Бул жумуштарды айтпадым, биринчи келип атканда базарга чыгам деп ниет менен келген эмес. Негизи башталган. Анан келип ойдогудай болбой калып, стройкада иштеп, акча таап, топтоп, анан базарга чыкканмын да. Биринчи базарга чыккансыз. Базарга чыкканмын, поездда эме ташыганбыз. Товар ташып, кыйла жүрдүм, 1 жылдан ашык жүрдүм да. Банкрот болдум ал жактанчы. Анан кайда эле стройка иштеп калдым да. Анан значит базар меники эмес экен дедим да, значит эмне кылыш керек деп ойлонуп жүрүп анан ушул нерсени ниет кылдык да. Ушу кафеле ачып, элдин мындай кызматында эле жүрөлү. Элдин кызматын кылайлы деп анан кийин көп жүрдүк, 2 жылдай ойлонуп, план кылып жүрдүк. Кудайым ошону ниет кылсаң, ниетиңе жеткирет экен, ошол. Ушинтип кайрадан ушуну бир проба кылып көрөлүчү деп баштадык эле. Кудайга шүгүр, жакшы. Негизи ошол базарда болгондо окшошпой калды, бирок ошол менен таштаган жоксуз да. Адамдар бар го. Аракеттүү. Болбой калды деп. Ооба. Аракет кылып аттык да. Онун арасынан Кыргызстанга кетипкиз да келди. Неге мындай болот? Ушунча жерден келип алып, кече эле пешнеттер менен чаңда жүрүп акча таап, анан бир күндө эле ушинтип сапырылып жок болуп кетсе. Неге деген суроолор болду. Кайрадан кой, иштеш керек экен, уят. Аракет кылайлы деп, аракеттин аркасы менен. Ушул баштаганыңызда сиз эң биринчилерден болуп баштагансызбы? Чайхана жок болчу деп атасызбы? Чайхана негизи Өзгөн деген чайхана ачылган. Ошол ошодон кийин анан биз ачканбыз. Биз мына жерде ошол бильярд клубду ачканбыз дагы. Ошол жерден башталган да биздикичи. Анын негизи мен ачам деп жүргөм, бирок акчам жок болуп калган да, банкрот болуп калган дедим. Анан бир машинам бар эле да. Анан бир акам арендага алам деп калды. Болуптур да, анан сүйлөшүп берип арендага ошого эле алып берип атканбыз негизичи. Анан кийин эле эми алдык. Эми буну мен өзүм дальше эптеп кете албайм. Давай экөө шерик бололу деп калды. Анан не кой, мен кантип шерик болмок элем? Десем, жок, сенин колуңан келет деп ошол акам дуктан берген да. Анан значит, жасай алат экем деп, мен чындап эле кыла алам десем, кыласың деди. Чындап да, бул деп жаш элек да. Ошондо дедик да, анан кийин. Значит, кылат экенбиз деп анан. Ошол баштап кеттик да. Баштап кеттиңиз, анан жүрүп кетти. Баштап кеттик, жүрбөдү. Баштадык. Анан ол менен болуп атып эле мына чайхана ачтык. Чайхана ачып атып, ол жерде партнер көп болчу да. Ал эсептүү дос айрылгыс деп биз омалда эсептешпей жүрүп урушуп кеттик партнерлерчи. Орустар менен иштедик эле, орустар бөлүп койду да, биз мындайча айтканда эшик жаап коюптур, бир күн барсам эле эшик жок, жабык, кире албайм. Ошентип бизди наглый эле кидайт этип койгон. Анан токто деп атып, ояктан бияктан кылып атып, встречаларга келип, орустар менен жолугуп сүйлөшүп, анан ошол жер раз иштеп аткан жерди аларга бердик, келишим мененчи. Анан чайхана мага калды да. Анан чайхананы алдык, уже тузучу болду, 1 айда жүрдүк да. Желайна кетип калды дагычы. Анан окончательно ошол чайхананы да мага өткөндөн кийин ошол бир акама сатып жүрдүм. Массага депчи, бизнес, готовый бизнести, бирок зданияны эмес, ошол бизнести эле. Анан кийин ошол жерде уже бүттү дедим, болду, кеттим Кыргызстанга дедим. Окончательно решать эттим да. Эми болбой калды дедим. Ушунча мээнет кылып болбоду, значит. Деп анан айзыркы кызым, экинчи кызым бар эле, чоң кызым менен экинчи кызым. Ошол экөөнө келинчем экөөбүз барып, билеттерди алып, анан акчабыз да, антип барасың эмчи. Барып, онтон бинткенде эле уже акча төнүп калат экен да. Анан мен келинчеме айттым,
Медина, сен бара бер дедім, қыздарды алып. Жаз келіп қалған. Сен не қыласың деді. Мен дедім, қайрадан стройка іштейін дедім. Стройка іштеп, күзге чейін жақсы ақша тауып, ана барып, сол жақтан Қырғызстаннан бизнес қыламыз дедім да. Десем, болып тұр деді. Анан нотариусқа бардық. Нотариусқа барып мен неме бердім. Доверенность бердім қыздарыма, чтобы менсіз кете бере тұрғанымшы. Анан доверенность алдық 2000 рубльға ішіңе ашып атып төлейсің, омал 2000 рубль чоң ақша еді. Анан кейін мен малда нотариустар жөө келіп омалда жөө жүрөбүз. Жөө келіп атады, бір малда келгенде эле Медина ыйлап жүрсө оло. Не болду дейм анан. Мен кетпейм дейм. Не кылат элең сен кетпей? Бара бер. Менен кызат болбо. Антып таштап кетмейлер, кетпейм. Анан жок, кете бер деп уат этсем деле болбойт, эч болбойт. Анан не кылабыз онда? Сен иштесең онда биз туруп турабыз деп калды. Онда кандай болот онда деп болуптур да анан ошо пехотадан бери жөө келдик да. Яблоканын аркасына жашайт калжак. Анан ушул эле зданияда чайхана ачып, ошол чайхананы эме алган элек. Анан негедир ойго келип кетти да, кайралачы, бизнесчи. Анан мына ушул зданиянын бир чекесине эле шаурма ачайлы деп калдым менчи. Анда кичине шаурма ачып өзгө ылайык эле. Ошо менен эле кетели десем анан макул деп калды анан. Мединада анан эмне билчү элек да ушу зданиянчы. Бул жер комната болчу да. Анан кийин директор менен жолуктук анан. Ушул жерден бир мага здания бер десем, кайсы жерди деп. Эми баягы аралашып иштеп калдык да, биз орустар менен иштесек дагы директор бизди көрүп калды да. Түнүгүн иштеп аракетчил экенин билип калды дагы. Эмил деди, сени любой жерден место берем деди. Айткан жерден, кайерден деди. Мен сырттан дедим. Десем, бул муниципальный биз сага бере албайбыз. Здания сырттан, сен зданияны ичинен кара деди да. Ичинен карайм анан карап анан кийин келинчем экөөбүз сүйлөшүп, да ушуну ача турган болдук да. Да ушуну кылабыз да, анан кийин Евгений Николаевичка кирсем, хорошо деди, добро бердим. Не кыласың деди. Мен бильярд кылам дедим сразу элечи. Дагы деле кафеге дук жетпей атат да, ачкангачы. Бильярд не кылам дедим. Себеби бильярд иштетип көрүп калгам да, билем да. Анан ушундай деп системаны түзүп бердим, эмелер берсем хорошо деп мага берди. Эмил, эмне кылсаң ошо кыл деди. Мына жер комната болчу да. Анан ушул жерди бузуп баштаганбыз 2015-жылы. 2015-жылы баштап, бүтүп алып, акчабыз жок. Апам бечара пенсиясын салат бул жакачы. Пенсиясын салса таныштары айтат экен да. Элдин малдары ал жактан бул жака салса, Россиядан бул жака салса, сен балаңа салыптасыңбы деп айтчу экен да. Апам ону айтып алып, ыйлап, ал жериң болбойбу дагы келе бербейсиңби дейт. Биринчи апам айтып жүрдү кыйла. Жок, мен тырышып, эми чындап уже уят болуп калды мен үчүн дагычы. Жөн эле барышчы. Анан апам болсом биринчи каршы болуп, кийин анан пенсиясын салды. Пенсиясын салган сайын айтат, болобу ушериң дагы баштагыдай болуп алданып калбайсыңбы деп. Ушундай кыйынчылыктар болду, аябай кыйынчылыктар болду да. Анан ошол Кудайдын мен ошо насипкен, ошо ачып калдык. Карыз кола болуп болсо дагы. Кайсы жылдары болду? 2015. 2015 баштаганбыз. 2015 азыр ушул орузда турабыз го. 2015 ошондо орозо бүтүп айт намаздан ошо орозо аягына сүйлөшкөнмүн да. Ушул жерде ачабыз, кандай кылабыз, мындай кылып пландар түзүп, ошентип атканда как раз орозо бүткөн. Орозо бүтүп айт намазды окуп келип мына жерден баштап бузганмын да мен. Эме мененчи. Айнем бар эле, адилерде ол келип калган эле. Ошол экөөбүз баштаганбыз. Ол жанында туруп та кичинекей бала болчу ал. Мектепте окуган. Азыр Америкада жүрөт. Азыр ошондо сиз полный комнаталарды бөлүп, короче, нөлдөн баштаган экенсиз да? Договорду кандай кылгансыз? Жок. Нөлдөн десең, онда ушу турушунан баштап каласың да. Мен минус нөлдөн баштагам да. Минус нөлдөн. Ушинтип калганда мен эслеп нөлдөн, мен минустан баштагам депчи. Корузга кирип баштаганмын да. Элестесең, бузганда мусурлар. Бусурду
салганга мешек акча жок болуп калган. Ишенесиңби? Жатып неде үйүлүп калган. Аны эптеп ал жактан бул жактан кандай неме болуп калды, бирөөлөр акчалар бар элеби же карыз сурап чыгса, мешек акча таап, бу жерде бошотуп сыртка алып чыгам да, иштеш үчүн бошотосуң да. Алып чыксаң, мынерден администратор кирип алып урушат десең, мусорлар эмне жатат? Ыргыт депчи. Ыргытайын десең, машина заказга акча жок. Ушундай кыйын күндөр болгондо. Буюрса эми жакшы дейт. Алхамдулилlah, жакшы. Буюрса жакшы. Андан кийин жүрө, 1 жылдан кийин жүрө баштады уже. Канча мезгилде ошондой кыйынчылык болду? Биз биринчилерден, баягы сурооңо биринчилерден болуп ачтың деп атпайсыңбы? Жок, биз биринчилерден болуп ачпадык. Бар эле. Биз эме кылганда бар эле, бир 2 кафе бар эле. Биз ага чейин да бир аз болсо да иштетип көрүп, кичине клиентский база бар эле да. Азыр эсимен чыгып калды, бир эже бар эле, ошол бизде той өткөрөм депчи. Аты ким эле эсимде жок ошол. Менин эң кичине укамдын досунун эжеси. Ошол анан кийин мына числого той өткөрүш керек. Биз ого чейин успеть этебиз дегенбиз да, 3 ай, 4 ай мурун. Ушул жерге 3 ай, 4 ай кетти да убакыт. Ошондон кийин ошол эженин тою келип калган десең, жакындаган сайын жүрөк дүртүлдөп, той ушуну бүтүрөлү деп бүтүргөнбүз. 60 адамга мына жерге той болгон. Биринчи кылганда элестетсең, то есть бильярд кылабыз деп атпадымбы? Бильярд кылсак, уже ачылгандан кийин бильярдга эсептеп, уже расходторун жазсам, бильярдтын столго кымбат кетип калат экен. 1 миллиондон ашык пул кетип калат экен. Андан кийин ал нерсе жок болуп калды акча мененчи. Бильярд сатып алат кезин кийиз, сукно, ал жак, бул жак. Көрөчү. Анан кийин одан көрө келинчем экөөбүз отуруп, эмне кафе ачайлы десем, ол кафеден коркобуз да. Проверкалардан, рейдтерден коркобуз да. Аллага таваккал дедим. Аллах бизге киреше болсун дедим да. Аллах бизге киреше болсун. Аллага таваккал деп туруп ачып жүргөнбүз да. Ошону ачканда себеби эсептесек, столду биз фанерден алып келип, жыгачтан пут жасап, анан эмени салып койсоң, жабылып калат экен да. Биз арзан жагын издедик да. Анан болгону мен диван заказ кылгам. 20 диван, мына жака 5 катар болгон, 2 катардан 10 диван, бул жагына 10 диван. Ошондо 10 диван менен баштаганбыз да. Ошондо мындайча айтканда 60 адам менен башталган кафеде бир. Ошол 60 адамдан башталды деп атасыз, эми ошо 60 адамга чейин канча убакыт өтүп кетти баштаганыңыздан баштап? Мисалы, ушул ишке кол ургандан баштап туруп, ишиңиз жүрүп кеткиче канча убакыт болду мындай? Нолдо. Минус нолдо. Азыр эми кечиресинден бир сен суроо берип атасың, жооп берип атып эле мындай бир аз эме болуп кеткендей болуп атат, бирок ошол күндөрдү ишенесиңби, Азамат? Кадимкидей менин көз алдымда дагы деле турат да. Ичимде көп да эми негизичи, бирок эми бардыгын айтышка убакыт тар болсо керек, конечно, бирок ошол маалда негизи адамда мындай кичине кандай десем, өзүнүн кылган ишинен рахат алыш керек экен да. Адам негизи мындай көп акча табам десе, болбой калса, иши көңүлүнө, то есть көңүлү калып кетет экен иштенчи. Азыр ойлосом да, мен ошол маалда ишенесиңби, Азамат? Мен көп акча табам деп деле ойлогон эмесмин да. Чындыгындачы. Ушул ишти кылайын, ушул кызмат, элге кызмат кылайын деп ойлогон экенмин да, ошондо элечи. Анан азыр канча иш убакыт өттү, иштин жүрүшүп кеткенине дегениңе ачканбыз, клиент болгон эмес көпкө чейинчи. Көпкө чейин болгон эмес да, бирок биз ошо кылганыбызга ыраазы элек да, себепчи. Акча тапсак, таппасак дагы самый главный биз ачып алдык деген бизде ушундай бир жакшы бир кубаныч бар эле да, сүйүнүч. Мечта биз болду. Кудай кааласа ушундай болуп эле иштеп турсак болот деп ойлогонбуз да. Көрсө аракет менен Кудайым бере берет экен да, ушундай болуп элечи. Канча убакыт өттү, чын айтсам билбейм, бирок биз шүгүр да Аллага ыраазыбыз да.
Баарына шүгүр. Баарына шүгүр. Азырга чейин шүгүр кылып келебиз да. Азыр мына иштериңиз жакшы болуп кетти, ошондон кийин жүрүп кетти. Анан бул бир эле бул ресторан эмес болуш керек сизде. Ооба. Дагы чакан бизнестериңиз бар. Бар. Ал ачыкка чыгабы же чыкпай эле койсун? Эми негизи бир экөөсүн айтып коеюн мейли. Ошол баа ниет кылганда адам баары ниет кылыш керек экен да. Эмнени ниет кылса Алла Таалам ошону берет экен сөзсүз. Мен ошондо Ырыс акам экөөбүз плита коюп стройкер иштегенде ушу чайкана ачсак, бильярд ачсак, анан кафе ачып, баня кылып койсок, ошол жерге кыргыздар баары келип ошол жерден бильярдын ойноп, баня ачып, аш жеп жүрөт эле да деп ошентип ниет кылган элек да. Кудайым ошолордун баары эле болду азырчы негизичи. Ошонун баары эле болду. Азыр мына муниципальный болсо дагы баня бар 3-этажда. Калгандары дагы бар эми, Кудайга шүгүр, эл катары. Билишим боюнча башка шаарда дагы бир нерсе бар болду сизде. Жок деп коюп анан эртең таап алып эмне экен алдап тур деп жүргөн. Бар. Чакан бизнес бар башка шаарда. Кичинекей шаарда. Ошо. Бирок ушундай бир жакшы күндөргө жетип калдыңыз, ушу жана айтып атпайсызбы? Үйдөн пенсиясын салып апам ушундай эметип атат эле дедиңиз го. Эми ошо бир апаңызды кубанткан күнүңүздөн бир айтып коюңузчу. Кандай азыр учур болуп атат? Сүйүнүп атабы дегендей. Эми негизи бирок бул жерде апам, ошо кайын журтумдан деле кайненем, ошо кайнатамдар деле ошо дуа кылып, алар деле колунан келген жардам берип, мен айттым го, акча даже минустан баштаган үчүн ошол ата-энебиздин, ошо кайната кайнелерибиздин деле жардамдары болду негизичи. Аларга да чоң рахмат, ошо эми азыркы эмеден пайдаланып айтып коелу, аларга деле чоң Алла ыраазы болсун. Эми бирок ата-энени эми кылдым деп айтыш өзү туура эмес го дейм. Себеби пайгамбар саллаллаху алейхи айткан го, бейиш эне таман астында депчи. Энени биз кандай кылсак дагы биз эненин бир эмес, бир түнүнө дагы арзыбаса керек. Эми ону айтсак милдет кылгандай болбой эле. Биз эне үчүн кыла беребиз дагы болсочу. Биз дагы да болсо карызбыз да негизичи. Жок, ал максат эмес. Эми сиз айтып атпайсызбы, ушундай кыжалат болуп аткан учурду көзгө алдык да биз эми. Азыр эми сиз мындай аябай сүйүнгөн учуруну айтышыңыз керек болуп атат. Эми чындыгында эртең менен туруп ар дайым эле сүйлөшөм да. Деп калсам кыжалат болуп калат. Бул кыжалат болсо керек, эми жакшы сүйлөп койсоң эле ата-эне сүйүнө берет да. Анан эми чындап кайсы момент экен эми мындай сүйүндүрөм деген. Ошол сиздин кылган жумушуңуздан ушундай ыраазы болгон учурду айтсаңыз бир. Балам деп. Молодец балам деген жерин айтсаңыз. Эми ушуну мен эске албайт экенмин. Андай жок экен. Эми али эне айта берет кардайым эле. Ата болсо айтмакмын. Атаң эми оор басып деп бир мындай көп нерсеге ичинен баа берет да, сыртынан көп айта бербейт го эми ата, чынбы? Бир эки сөздөрүн айтып калса, ошолор эсиңде калышы мүмкүн. Эне жакшы сүйлөсөң деле ыраазы да бечара энечи. Жакшы жүрсөң, жакшы иштеп турсаң, конечно, сүйүнсө керек энем постоянно эле. Баарына эле ыраазы болсо керек энем. Бирок ошол кыжалат болуп аткан учурдан өткөн учур болду да. Ооба. Мындай ох деген көңүлдү турат болгон учур болду да. Ооба. Ошол кайсыл учур болчу? Ох дегенби? Типа баягы паланчанын баласы иштеп келип атат, эми мындай болуп атат деген учурдун баягы карама каршы учуру болду да. Мисалы баарынан караганда сиз жакшыраак чыгып калдыңыз да. Эми антсем бир карыз болуп калдым бирөөдөн. Кылганың алиги мындай ар дайым эле кылып, ону кылып, буну кылып жүргөн үчүн чын айтсам, кайсыдан эме кылганымды эле билбейм. Ар бир ишиме мен рахат алам да кылган ишимен. Ошо бирөөдөн карыз болуп калдым эле, ошо карыз кутулгандан ох деп месел айтпакчы. Чын айтканда, кылган ишиге эмес, ошо кылган ишиге бүт жабып, уже бүт неме кылгандан уф дейт экенсиң да. Өтө жеңил дедим ошондо. Азыр ыраазы. Азыр эми ооба.
ошол мисалы кыжалат болуп аткан учурга караганда эми аябай ыраазы болгон болсо керек деп ойлойм да. Ооба да. Аябай сүйүнүп балам ушундай депчи. Ооба. Анан сизге дагы ошол апаңыздан эми ата-энем белгилүү, ал ар дайым поддержка кылат, мага башка. Ошол айлана чөйрөңүздөгү адамдардан, тууган уруктардан, негизи ошол айлана чөйрөңүздөгү жакын адамдарыңыздан сизге эң чоң моральный жана материалдык жактан жардам көрсөткөн, түрткү болгон адам ким болду? Эми көбүнчө моральный деп койсо болот. Бардыгы эле каршы болду мага. Себеби эми чет мамлекетте жүрөсүн, алыста жүрөсүн, эмне кыласың, монтип, рисковать этип, жөнүнө жүрбөйсүнбү деп баары эле эме чыкты. Анан алыста жүргөндө жакшы сөздөрүн айтышат эми туугандар, акелерим, эжелерим ар дайым жакшы өлкөшүл. Анан бир ошол атам дайым ата экен да, ата, ар дайым ата. Раматтылык атам ушул мен бияка келгичекти эле каза болуп калган. Ошо мен атам кичинекей, мен атам эме кылган да. Эсимде ошо акча берген да. Мына балам, мындай кыл иш кыл деген да. Анан мен ошондо бир-эки ого чейин кылып көргөнмүн. Анан отдельный мага акча берип койгон да, мектепте окуп жүргөндө элечи. Мынаны кыл депчи. Анан мен коркомун да, ята бул банкрот болуп калсам эмне болот деген суроо берчи. Анан атам раматтылык айткан да. Балам, эчтеке эмес. Азыр сен банкротчулуң эчтеке эмес. Пока мен көзүм тирүүдө бардык ишти кыла бер деген да. Любой ишти кыла бер. Мына мен турам. Азыр кылып үйлөнүп ал. Кийин кыйналбайсың деген да. Ошо кичинекей менен ошо атамдын ошол сөзү мен үчүн азырга чейин мотивация да. Чындыгындачы. Ар дайым ошону эстейм да, атамдын сөзүнчү. Атам барда мен ушундай эле кылганмын, мыналарды кылып көргөмүн, мынаны кылып көргөм, мына значит мынаны кылсаң болот экен деп. Ошол маалда атам айткан, тирүү кезинде айткан иштерин кылганым азыр мен үчүн оңой эле да, кыла берем да. Анан айтпаган иштер бар да, эми өзү атам билбеген иштер да бар. Алар мен үчүн жат көрүнөр, коркуп элем. Ошолорду кылыштан азыр мен коркуп элем азырга. Бирок ошол кылып жүргөн иштерин азыр мен уктап туруп эле кете берем да. Кылып кете берем. Например, мен атам касап болгон. Мындай туруп эле зериксем, шап туруп барып келем, мен билем фермерлердичи. Барып келип эле 2-3 мал союп, алып келип туруп, сатканы сатып, жегенин жеп ушинтип жүрө берем да. Азыр негизи ошол өтө чоң сизге жашооңузга түрткү болгон экен да, тарбия жактан. Ооба. Эч бир мынаны кылба деген эмес атамчы. Кыла бер балам деген да. Только туруусун кылган. Эгерде туура эмес кылсаң, туура эмес жолдо жүрүп кылсаң, мени билесиң деп койду да. Атам мындай караганда эле жаман сүрдү болчу да. Атам бир урушкан эмес, мени бир урган эмес атамчы. Тээ ойлоп көрсөмчү. Бир энеңди да сөккөн эмес да, чын айткандачы. Вот ушул мага ушундай нерселер негизи адамдарга дагы, көрүүчүлөргө дагы пайдалуу болот деп негизи максат ушул да. Балага кандай тарбия бериш керек экен жөнүндө дагы ушундай. Эгер акылдуу адам болсо тарбия алып өтсө болот экен да. Негизи ушундай болушуңузга себепчи болгон, көп эле себепчи болгон, себептин көп проценти десек болот, атаңыз болгон. Атам, негизи атам чындыгында ошол менин устатым, ушул жол башчы, жол көрсөткөн атам да. Анан сизге кыйыныраак караң эмнеге? Сизге кыйыны үй бүлөдө ата болгон, үй бүлө башкарган кыйынбы же бизнес кыйынбы? Чындыгында туура суроо бердиң. Эми жоопкерчилигин айтам. Ооба, туура суроо да. Биз мына мисалы бизнести бир канчасын кылдык да, эми канчасын кылдык болбой калды да, көпчүлүгүчү. Канча банкрот болдук, аркага кеттик. Бирок бопту, болбосо башкасын кылам, же болбосо дагы деле кылам деп кылып кете берет экенсиң да. Анан ошол маалда биздин бала чакабыз деле кичине эле да.
Жат десең жатып, мынаны же десең жеп, бас кеттік балам, же қызым жүр кеттік десең ата деп киініп эле, мынаны кийдирип алып чыгып кетип эле жүрө бергенбиз да. Эми азыр убакыт өттү, балдар чоңойду. Негизи бала тарбиялаш кыйын экен. Бала тарбиялаш кыйын экен. Балаңыз же түртүп кое албайт экенсиң, же уруша албайт экенсиң, же мынандай бол десең, ал өзүнүкүн бербейт экен да азыр. Тура эмес кылтасың деп айтат кээ бир жердечи. Анан сразу эске келип кетет. Бизде атабыз ушинткенде кээ бир сөздөр ушинтип айтчу элек да биздачы. Ошо маалда биз тура эмес кылган экен элек да. Мейлем ошону эми алып атабыз деп коебуз да кээдечи. Негизи бала тарбиялаш чындап өтө эме экен. Бизнеске караганда бала тарбиялаш сиз үчүн. Так. Мен ушундай сизге окшош адам болом, же болбосо ушундай бир бизнес кылам деген жаштарга эмне айтасыз? Эми жаштарга каалоорум ошол. Биринчиден ниет түзөш керек экен да. Ошол биринчиден ниет түзөп, анан план кылыш керек экен да. Мен мына ишти кылам. Мен мындай кылам. Болду. Башка эчтекени кереги жок. Только ошону эстеш керек анчы. Кылам деп туруп эле болду. Буга келгенде кылам деп коюп жүрө берген ал болбойт да. Ар дайым ошону ойлоп жүрүш керек да. Ар дайым ошол ишти мынаны жасашым керек, мен мынаны жасашым керек, мен мынаны кантип жасасам болот. Мен кандай кылсам мына жакшы болот, кандай кылсам ушуну мен өнүктүрөм, кандай кылсам жакшы болот деп ойлош керек. Көп ойлош керек да. Көп аракет кылыш керек ана. План менен жашаш керек. План менен жашаш керек. Жаштарга айта турган план менен жашагыла деп. Негизи мен жакшы маек болду деп ойлойм. Андыктан адамдарга да бир жакшы мотивация болсун. Сиздин ушундай басып өткөн жолуңузду дагы бир сыйра көрсөтсөк, ошонун ичинен адамдардын өзүнө ала турган пайдасы болот. Бир жакшы нерселер болот деп ниет кылабыз. Буюрса максатыбызга жеттик деп ойлойм. Анан көрөрмандарга айтарыбыз, азыр орозо болуп атат, анча-мынча нерсени жанакы азыр адам нефсибе болот го, эми ушундай туура эмес сүйлөп, адашып сүйлөй турган болсо, алдын ала кечирим сурайбыз. Андыктан биз профессионалдар деле эмеспиз. Жөн гана өзүбүздүн ушундай элге кичине пайда кылган аракет кылайлы деген оюбуз бар. Ошого сиз элдерге бир кайрылуу кылсаңыз болот. Эми элдерге ушул Рамазан айында отурабыз. Баарыңыздарды ушул туткан орозоңуздарды Алла таалам кабыл кылсын. Алла таалам соопторун, ажыр соопторун эселеп берген болсун. Мына жерде дагы бир айтып кетели. Орозонун күнүндө ушул 2015 ачкан болсок, 2015 сүбөт этпей калды орозого. Себеп бүткөндөн кийин ачып калдык да. 2016-дан баштап ушул ифтар өткөрүп келебиз. Район башчы район болупчу. Ошол эми ушул райондор ар дайым ошо элге чоң рахмат. Келип райондор чогулуп келип ушу ифтар кылып элдерге ооз ачырып жүрүшөт. Аларга да чоң рахмат. Ошол баардыгына ийгилик, ден соолук каалайм. Ошол силерге да чоң рахмат. Сизге эң негизи сизге чоң рахмат. Баарыңыздарга рахмат. Эмил байке дагы бир жолу айтып коеюн, элдин мына Екатеринбург шаарында көптөгөн элдин кызматында жүрөт. Айтып өтүп кеткендей ушундай мен билишим боюнча ушул ар дайым орозо айында кафе жабылат да, только эме ооз ачар болот да, бир ай. Эми ушу убакка чейин мен только ушундай көрүп келгем. Мен ооз ачар десе эле Глорияны сечим. Туура айтасың. Рахмат. Ошо сиздин кылган кызматыңызга көпчүлүктүн атынан ыраазычылык билдиребиз. Алла ыраазы болсун. Чоң рахмат, Азамат. Жакшы кал. Кеттик. Кетпейли азыр ооз ачабыз.